Кадырлуу кеч агайын туугандар, кармаган орозуңуздар кабыл болсун. Биздин каналга катталууну унутпаңыздар. Баяныбызды улантабыз. Урматтуу бир туугандар, мамлекеттин казынасы бул бир адамдын акчасы эмес. Бул жалпы элдин акчасы. Бул жетимдин үлүшү. Бул мугалимдин маянасы. Бул ооруканадагы дары-дармек. Бул жол, мектеп, кыскасы коомдун керектүүсү. Ошондуктан казынага кол салуу бул бир кишиден уурдоо эмес, ал бүтүндөй элдикин уурдоо болуп калат. Мамлекеттик казына аманат. Аллах Таала Курандын Ниса сүрөсүнүн 58-аятында чынында Аллах силерге аманаттарды ээлерине кайтарууну буйрат деп айтылат. Аманат бул ишеним. Ким казынага кол салса, ал ишенимге кыянаттык кылган болот. Кээде адам өзүн актап коет. Баары эле алып жатат го. Бул чоң сумма деле эмес го. Мен да эмгек кылдым да деген сыяктуу. Бирок Аллахтын алдында баары деген шылтоо өтпөйт. Ар ким өз-өзүнчө жооп берет. Пайгамбарыбыздын мындай деген хадиси Сунан Абу Даудта эскерилет. Кимди бир ишке дайындасак, ал эмгек акы алат. Андан ашыкча алган акча кыянаттык. Бул өтө ачык хадис. Мамлекеттик кызмат уурдоого мүмкүнчүлүк эмес. Бул аманат. Кызмат байуунун жолу эмес. Бул жоопкерчилик. Казынадан мыйзам салынган акча береке алып келбейт. Ал үйдү кеңейтсе да жүрөктү кысып коет. Ал дасторконду толтурса да тынчтыкты алып коет. Элдин акысын жегенде береке болбойт. Кыямат күнү эң оор суроолордун бири аманат тууралуу болот. Биз балдарыбызга кандай нан берип жатабыз? Таза эмгек мененби? Же бирөөнүн акысы аралашканбы? Эгер атасы арам менен баяса, баласына адилеттик үйрөтүү кыйын болот. Урматтуу бир туугандар, мамлекеттин казынасына кол салуу жөн гана мыйзам бузуу эмес. Бул чоң күнөө. Бул аманатка кыянаттык кылуу. Ошондуктан тазалык менден башталсын, тазалык сенден башталсын. Элдин кызматында болсок, таза бололу. Жоопкерчилик алсак, адилет бололу. Элдин акысын ыйык деп билели. Анткени элдин акысынын жоопкерчилиги оор. Орозодо ойду түздөйлү. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Каналга каттала кетиңиз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.